Тарыхый учур. Камчыбек Ташиев Кыргызстан жик чыгарасы боюнча билдирүү жасады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 4 декабрда коңшу Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов менен жолугушуу өткөргөндөн кийин бүгүнкү күн тарыхый учур болгонун айтты. Эки өкмөт делегацияларынын тең төрагаларынын жолугушуусу Баткен шаарында өткөн. Анда алар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасынын калган тилгелеринин испаттамасын толугу менен аякташкан. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чыгарасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди түзүү процессин баштоо тапшырылды. Андан кийин бир нече айдын ичинде парламентте ратификациялоо жана биздин урматтуу президентибиздин кол коюулары болот. Анан биз чыгараларды толугу менен бүтүрөбүз. Комиссиянын бардык мүчөлөрүнө чоң рахмат. Мен барына өзгөчө Саймомин Ятимов мырзага ыраазымын, деди Ташиев. Улак Суберкежи. Түштүк Кореядагы аскердик абалды жарыялоого ким түрткү бергени айтылды. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Йон Хён жарандардан кечирим сурап, отставкага кетүү боюнча арызын жазды. Бул туурасында чет элдик басылмалар Yonhap агенттигине шилтеме берип жазышты. Улуттук коргоо министри катары мен жоопкерчиликти толугу менен мойнума алам жана коомчулукту башаламандыкка алып келип тынчсыздандырганым үчүн өкүнөм, деди Ким Йон Хен журналисттерге. Мындан тышкары министр ММКлар жазгандарды тастыктап, мамлекет башчысы Юн Сок Йолго өлкөгө аскердик абал жарыялоону сунуштаганын ырастады. Аскердик абал жоюлуп, адамдар күнүмдүк жашоосуна кайтып жатышат. Ички саясий жана коопсуздук боюнча абал жакшы эмес деп кошумчалаган билдирүүсүндө. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Ошондой эле бүгүн Түштүк Кореянын Демократиялык партиясы өлкөнүн президенти Юн Сок Йолду аскердик абалды киргизилгендигине байланыштуу кызматтан кетүүгө чакырып, импичмент жарыянын баштай турушканын айтып, бир канча жетекчилер отставкага кетишкен. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тверде мигранттарга 82 кызмат тармагында иштөөгө чектөө киргизилет. Орусиянын Тверь облустун администрациясы 2025 жылдан тарта чет элдик жарандарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин экиседен ашык көбөйттү. Башында тыюу салынган 32 кызмат 82ге жогорулады. Бул тууралуу ТАСС басылмасы кабарлады. Маалымдалганда экономикалык ишмердүүлүктүн 52 түрүнө толук тыюу салынса, 30 кызматтын айрым бир багыттарына гана чектөөлөр киргизилген. Натыйжада электр энергия, газ тармагында, азык-түлүк, дары-дармек, компьютер, кир жуучу каражаттарды чыгаруучу заводдордо жана башка ушул сыяктуу тармактарга чет элдик жарандар жумушка алынбайт. Мындан тышкары ремонт иштерин жүргүзүүчү цехтерге да мигранттарды жумушка алууга тыюу салынат. Булак Суперкежи. НАТО Түштүк Кореядагы кырдаалга комментарий берди. НАТО альянстын маанилүү өнөктөшү болгон Түштүк Кореядагы кырдаалга көз салып турат деп билдирди уюмдун баш катчысы Марк Рютте. Түштүк Корея биздин маанилүү өнөктөшүбүз. Биз кырдаалга кылдат көз салып турабыз. Бирок азыр бул ички кырдаал боюнча комментарий бербейм, деди ал. Брюссельде Түндүк Атлантика альянсынын тышкы иштер министрлигинин жыйынын баштар алдында. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Ошондой эле бүгүн Түштүк Кореянын Демократиялык партиясы өлкөнүн президенти Юн Сок Йолду аскердик абалдын киргизилгендигине байланыштуу кызматтан кетүүгө чакырып, импичмент жарыянын баштай турушканын айтып, бир канча жетекчилер отставкага кетишкен. Булак Суперкежи.
Орусиянын жаңы ракетасына Орешник деген аталышты ким ойлоп тапканы белгилүү болду. Орусиянын жаңы баллистикалык ракетасы үчүн Орешник аталышын атайын даярдалган адамдар ойлоп тапкан. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары Денис Мантуров билдирди. Ракетага аталышты атайын дайындалган адамдар ойлоп табышкан деген Мантуров. Орешник бул Орусиянын орто аралыкка учуучу баллистикалык ракетасы. Анын аты 21 ноябрда Орусиянын президенти Владимир Путиндин кайрылуусунда эң биринчи айтылган. Анда Орус президенти Днепрдеги аскердик өнөр жай комплексине өзгөчө куралы жок гиперүндүү Орешник менен сокку урулганын жарыялаган. Орешник ракетасы Европадагы каалаган будага тие алат. Ракетаны токтотуу же атып түшүрүү мүмкүн эмес, себеби ракета секундасына 3 километр учат.